Кутман күнүңүздөр менен каналга кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге мен француз салатын көрсөтөм. Бул салатка 1 сыр, 2 савиз, 4 алма, 5-6 жумуртка кетет. Анда эмесе баштайбыз. Алманы жука кылып арчып, алмаларды дандарын алып алабыз. Мынакей алмаларды дагы даяр кылып алдык. Эми алмаларды майда теркадан өткөрөбүз. Алманы майда теркадан өткөзүп алдык. Чоң тарелкага салып алабыз. Жазып алабыз. Так, жазып алабыз. Лимондан карарып кетпес үчүн үстүнө сыгып алабыз. Лимонду тегиз кылып жазабыз. Эми жумуртканы дагы майда теркадан өткөрүп алабыз. Жумуртканы крупный теркадан, ири теркадан өткөзүп алабыз моюнтип. Жумуртканы теркадан өткөзүп алдык, майда теркадан. Эми алманын үстүнө майонезден сеточка жасайбыз. Эми жумуртканы майонездин үстүнө коебуз. Ар бир катмарды майонез менен сетка жасап алабыз. Эми савизди майда теркадан өткөзүп алабыз. Эми савизди терканын майда ишинен өткөзүп алабыз. Савизди майда теркадан өткөзүп алдык. Эми жумуртканын үстүнө коебуз. Мындай кылып жазып коебуз. Майонез үстүнө сетка кылып эми сырды теркадан өткөзүп сырды дагы теркадан өткөзүп алдык. Савиздин үстүнө коебуз сырды. Эми дагы майонезден сеточка кылабыз дагы.
арчалар менен кооздоп коебуз. Бул салат абдан жөнөкөй. Жасалышы жеңил. Салат. Мынакей салатыбыз дагы даяр болду. Бул салат абдан жеңил, жасалышы жеңил, назик салат болду. Ар бир эле аял жасаса болот бул салатты. Тамагыңыздар таттуу болсун. Эгер видео жакса, жазылып кетиңиздер.